жасалмалуулук же болбосо ушундай бир эл көрсүн туурасындагы бир ырымдан баштайын. Анда эмесе темасы Аллах Таала жактырбаса бекерсиң. Элге жагыш үчүн пиар этерсиң, эл да сүйөр, максатыңа жетерсиң. Элдин баары сага карап суктанса, эгем сени жактырбаса бекерсиң. Алкоо мактоо, атак даңкка жетерсиң, анан бир күн акыретке кетерсиң. Адам атпай сага карап кол чапса, Аллах Таала жактырбаса бекерсиң. Ар күн чардап, шаан шөкөттө өтөрсүң, ар ким менен катташарсың этерсиң. Аллах Таала кыл дегенди кылбасаң, анда тууган айвандардан бетерсиң. Элге жагыш үчүн пиар этерсиң, эл да сүйөр, максатыңа жетерсиң. Элдин баары сага карап суктанса, эгем сени жактырбаса бекерсиң. Урматтуу бир туугандар, чындыгында ушул азыркы күнү биздин жашообузду өтө көп бөлүгүн жасалмалуулук же болбосо ушундай бир өзүнүн аудиториясын топтогонго аракет кылуучулук же болбосо жөндөн жөн эле ушундай өзүн эл көрсүн үчүн жакшы көрсөтүүгө далалат кылуу эмне көбөйүп кетти да. Мына ушул туурасында жазылган ырым. Бул жерде биз канчалык бул дүйнөдө өзүбүздү элге ушундай бир жакшы көрсөтпөйлүк же болбосо башкача өзүбүздү башкача кылып көрсөтпөйлүк, баары бир Аллах Субханаху ва Тааланын алдына барганда биздин ушундай бир кандай акыбалда болорубуз жөнүндө айтылат. Алла жактырабы маселе же жактырбайбы деген суроону коюшубуз керек. Ар бирибиз өзүбүз. Мына ушул Алла Таала жактырбаса бекерсиң деген ырым мына ушул туурасында. Жана ошондой эле ким эгер Аллах Тааланын өкүм буйругу менен жашабаган болсо, ал эми айвандардан бетерсиң деген сөз ошол адамдардын бир жүрөгүнө кичине да болсо таасир этүүгө аракет кылган далалатым.